Номер 40 Акылбек Шабданов атындагы жалпы билим берүүчү мектебинин курулушу 2018 жылы башталган эле. Жергиликтүүлөр быйылкы жаңы окуу жылынын башталышында пайдаланууга берилип калса деген чоң үмүттө турушат. 2017 башталган бул мектеп жараксыз болуп, бүт документтер даяр болуп, азыр ушул тапта бул мектебибиз жаңы заманбап мектеп салынууда, элдин талабына ылайык, эл муктаж болду. Аскар, senin 10 günden balların gereği yok. Senden gereği yok. 10 günden insan çip gelmiyor mu? Firmanın tapşırığı bekliyor. Мектеп курулушун жүргүзүп жаткан жоопкерчилиги чектелген Контакт АКН компаниясында 14 курууучу иштеп жатат. Мектептин ички шыбак иштери жүрүүдө. Курулуш ишинин кечиктирилип жүргүзүлгөнү жергиликтүү элди жана кабар алууга барган тиешелүү жетекчилердин маанайын түшүрдү. Анткени бул мектептин курулушу 1 сентябрга алгачкы коңгуроо кагылат деген чоң үмүт бар эле. Еш коюлган сентябрь күтпейт, 1 сентябрь башташ керек. Erten geliyorlar sırası koyuyor, sırası. Kaçan Askar? Erten kayaktan болады? Куруучулар жетишсиз болууда дешет. Алар жетишпеген куруучуларды толуктап көбөйтүү үчүн Жалал Абад облустук капиталдык курулуш башкармалыгы тезинен аракеттерин көрүп, 1 сентябрга бүтүрөбүз деп убадалашты. Аким жана курулуш башкармалыгынын жетекчилери учурунда көйгөйдү чечүүсү зарыл эле. Ушул күнгө чейин иш көзөмөлгө алынбаган. Садыр Нургожоевдун өзүнүн талабы бар. Бүтпөгөн курулуштардын баарын бүтүрүп, андан кийин жаңыдан кайра жаңырса жаңы баштайбыз деп. Себеби дегенде буга чейин курулган мектептердин баардыгы, бала бакчалардын баардыгы, деги соц объекттердин баардыгы да жарымына токтоп калган жерлер көп аябайчы. Мына ушул мектептеги азыр биз бул уже 4-чү мектепке келип көрүп атабыз. Мына бул жерге мен менен азыр ушул көстөрдүн кызматкерлери да келген, Жалал Абад капиталдык курулуштун да кызматкер жетекчиси келген. Ушу менен ушулардын баардыгын кандай кемчиликтер бар, 1 сентябрга чейин кандай кылып бүтүрөсүңөр деген суроо саптар болуп атат да. Белгилей кетсек, Токтогул районунда жаңы 2 мектептин курулушу пайдаланууга берилери максатталган. Жаңы Жол айыл өкмөтүндөгү 225 орундуу Казатов орто мектебинин курулушу негизинен 95%га бүткөрүлдү. 2014 жылы башталган. Мына быйыл Кудай кааласа, мына 1 сентябрга окуучуларга пайдаланганга беребиз деп даярданып атабыз, Кудай кааласа. Негизги иштерибиз бүтүп калды. Мына благоустройстводо, анан мебелдерди камсыз кылуу боюнча эмелерибиз бар. Калган иштерин негизинен бүттү. Андан сырткары азыр Торкент айылында Мамыров атындагы мектептин курулуш иштери башталды азыр. Жер иштери, курулуш иштерин пайдалануу алдын жер иштери болуп атат азыркы күндө. Президентибиз Садыр Жапаров өлкө боюнча 100 мектептин курулуш иши бүткөрүлүп, пайдаланууга берилерин маалымдаган. Мынакей бүгүн биз Жаңы Жол айыл өкмөтүндөгү Кара Суу айылына караштуу Казатов орто мектебинде турабыз. Бул мектепте 225 балага ыңгайланган жаңы курулуш шарты түзүлгөн. Буйруса 1 сентябрда алгачкы коңгуроо кагылмакчы. Торкент айылында Мамыров орто мектебинин пайдуу балы төптөлүүдө, Өзгөрүш айылында Ибраимов мектебинин курулушу жүрүп жатат. Токтогул районунда 4 мектеп курулууда. Жалал Абад облусу боюнча капиталдык салымдардын эсебинен 10 мектептин курулушу 1 сентябрда пайдаланууга берилет. Президент Садыр Жапаров мектеп курулуштары толук кандуу каржыланганын жана 100 мектептин курулушу 2023-2024 жаңы окуу жылында курулаарын маалымдаган. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Токтогул районунан.